بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده ونصلي على رسوله الكريم ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу аталар, урматтуу агалар, урматтуу достор, урматтуу инилер, кадырлуу замандаштар, кымбаттуу мекендештер, урматтуу Түп айылынын тургундары, урматтуу алыстан жакындан келген коноктор, баарыңыздарга Аллах Тааланын саламы, тынччылыгы жана рахматы болсун. Бүгүнкү жума хутбабыз, бүгүнкү темабыз кошуналар туурасында. Кошуналардын бири-бирине болгон акысы тууралуу, кошуналардын бири-бирине болгон укуктары тууралуу иншалла бүгүн баян кылабыз убактыбыз жетишинче. Албетте Аллах Таала инсандарды жаратып, ошолордун ичинен Аллах Таала бөлүп койгон. Мына ошол сенин жакын туугандар бар, кичине алысыраак туугандар бар. Кайсы гана чөйрөдө иштейли, ар кандай чөйрөдө иштейбиз бир туугандар. Ошолордун арасында болгон ынтымак бир туугандар, береке болуш керек, ынтымак болуш керек, ортобузда тынччылык болуш керек. Жана ошондой эле эмнекен Аллах Таала бизге ушундай белек кылып берген, эмнекен кошунаны берген. Баарыбыз бир туугандар кайда гана болбойлу, сөзсүз бир туугандар, бир кошуна пайда болот. Мейли башка жака көчүп барсак да, ошол жерде жашаган болсок да, ошол жаныбызда жашаган бир адам болот. Мына ошону бир туугандар кошуна дейт. Кошуна деген бир туугандар бул жөнөкөй нерсе эмес. Кошуна тууралуу Аллах Таала Куранда да айткан. Кошуна деген чоң нерсе, буга маани бериш керек. Аллах Таала Куранда кошуналар туурасында айтат. Сурату Ниса сүрөсү, аялдар деген сүрө, бул 4-сүрө 36 аятында Аллах Таала айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'ан ва бил валидайни ихсана. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sadaqallahu azim. Allah Taala aytты. Allah Taalaga ibadat kılgıla dedi. Allah Taalaga ibadat kılgıla, Allah Taalaga moyun sungula, Allah'ın hükmünü atkargıla. Jana Allah Taalaga hiç nerseni şerik kılbagıla. Allah Taalaga şerik kılbagıla. Allah Taalaga şirk kılbagıla. Jana ata enеңерге, туган улуңарга, жетимдерге, бечара жакырларга, туганчылыгы бар кошуналарга, бөтөн кошуналарга, жаныңардагы жолдошуңарга, мусафир карыптарга жана кол астыңардагы адамдарга жакшылык кылгыла. Алла Таала текебер мактанчак адамдарды сүйбөйт дейт. Мына Аллах Таала Куранда Ниса деген сүрө, бул чоң сүрө бир туугандар. Мына ошол жерде Аллах Таала айтып атат: кошуналарыңарга жакшы мамиле кылгыла дейт бир туугандар. Ким ыймандын аламаты, ыймандын белгиси бир туугандар, ким кошунасына жакшы мамиле кылган болсо, мына ошонун ыйманы толук, мына ошол адамды бир туугандар биз ыймандуу дейбиз. Биз бир туугандар бүгүнкү күндө кошуналарыбызга кандай мамиле кылып атабыз? Кошуналарыбыздан кабар алып атабызбы бир туугандар? Мурун бир да алыш беришип турчу элек, азык карыз сурасак бербейт, бирөө карыз сурап келсе кошунабызга бербей калдык. Кайсы кошунабыз ачка, кайсы кошунабыз ток, кайсы кошуна кандай жашап атат, кайсы кошунанын кийими жок, кайсы кошуна ооруп атат. Мына ушулардан бир туугандар биз маалымат алып туруш керек. Бүгүнкү күндө биз
Эптеле өзүбүздү карап эле өзүбүздүн күнүбүз өтсө эле болду. Ким эмне кылып атат, маани бербей калдык. Өзүң курсагын койсо болду, өзүңдүн проблемаң бүтсө болду. Жаныбызда кошуналар эмне кылып атат, кандай муктаждыгы бар, балким ачык отурат, бүгүнкү күндө эмне көңүл бурбай калдык бир туугандар. Демек, ким бир туугандар кошунасын сыйласа, демек ал эмне пайгамбарга, Аллах Таалага, анын Куранына, Куран китепке ыйман келтирген болот бир туугандар. Эгер ким кошунасын сыйлап алган болсо, мен кошуна деген бизде жок, кошуна деген нерсе жок деген болсо ал ыймандан чыгат бир туугандар. Демек, Куранда Аллах Таала эмне деди? Кошуналарды сыйлаалар, кошуна тууралуу Куран аят келип атат. Эгер ким кошунаны четке чыгарган болсо, мен бул кошуналарга ыйман келтирбейм. Кошуна деген нерсе жок деген болсо, ал автоматически ыймандан чыгат туугандар. Кошунанын 3 түрү бар бир туугандар. Биринчиси тууганчылыгы бар мусулман. Тууган сага кошуна бирок мусулман, тууганчылыгы бар мусулман, тууганчылыгы жайы бар мусулман, мындай кошунанын 3 акысы бар сенде. Биринчиси, ал мусулмандык акысы бар. Ал мусулман кошуна, бир, сен аны урматташың керек, сыйлашың керек эмне үчүн? Ал сен мусулман үчүн. Бир туугандар, бул бир. Экинчиси тууганчылык. Ал сенин кошунаң, кошумчасы сенин тууганың. Кээ бирде ушундай туугандар бар, жаныбызда эмне жашап калат бир туугандарыбыз. Мына тууганчылык бар, жана үчүнчүсү кошуналык акысы бар бир туугандар. Демек ал мусулман, экинчиси тууган, үчүнчүсү деген кошуналык акысы бар бир тууган. Андан кийин экинчи түрү мусулман кошуна, экинчи түр кошуна мусулман кошуна бир туугандар. Мындайдын кошуналык эки акысы бар бир тууган. Биринчиси ал мусулмандык акысы бар, ал мусулман, аны сыйлашың керек, урматташың керек. Анын акысы бар, бир-бириңерге укугуңар бар. Эмнеке? Мусулмандык. Экинчиси кошуналык акысы бар бир туугандар. Үчүнчү түр кошуна бир туугандар, ал мусулман эмес, мындайдын бир эле акысы бар. Ал сага тууган эмес, экинчиси ал мусулман эмес, үчүнчүсү бир туугандар бир эле акысы бар, ал эмне? Кошуналык. Эгер ал башка динде болсо да, сенин тууган эмес болсо да, башка динде болсо да, ал ыймансыз кафир болсо да, сенин экен кошуналык акысы бар. Биздин эч кандай бир туугандар укугубуз жок, ал мусулман эмес, башка динде деп урматтап, сыйлабашка биздин акыбызды бири-бирибизге бербештик, бул чоң бир туугандар катуу деп эсептелет. Ибн Умар жана Айша разияллаху анха баяндаган хадисте Алла Неби саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Жабирайыл периште мага ушунчалык көп келди дейт. Ушунчалык көп келе бергендиктен мен ушун катуу ойлоно баштадым дейт. Жабирайыл периште мага кошуналар менен жакшы алака катышта болуу керектиги жөнүндө өтө көп айткандыктан, акыры кошунага мураспор кылып коебу деп ойлонуп калдым дейт. Жабирайыл периште туугандар пайгамбарыбызга 23 жыл бою Куран бир туугандар 23 жылда түшүткөн, 23 жыл бою пайгамбарыбызга Жабирайыл периште, чоң периште бир туугандар. Ошол бул периште жөндөн-жөн эле пайгамбарыбызга келе бербейт. Бул Аллахтан өкүм менен пайгамбарга вахий, товар, зарыл нерсени жеткириш үчүн бул Жабирайыл периште келген. Ошондо да эмне улам келип атты дейт. Кошунаны сыйла, кошунаны урматта, алака катышты жакшы, кошунага жакшы мамиле кыл деп, ушунчалык Жабирайыл периште улам көп айткандыктан, ушул мараспор кылып коебу бири-бирибизге деп ойлоп калдым дейт. Караңыздар. Пайгамбарыбыз башка бир хадисинде айтат: "Ман кана юмину биллахи вал яумил ахир", ким Аллах Таалага ыйман келтирсе, жана акырет күнүнө ыйман келтирсе, ишенсе, фал юкрим жараху дейт. Ал кошунасын сыйласын дейт. "Оман кана юмину биллахи вал яумил ахир", ким Аллах Таалага ыйман келтирсе, акырет күнүнө ишенсе, фал юкрим дойфаху дейт. Ал өз коногун сыйласын дейт. "Оман кана юмину биллахи вал яумил ахир", ким Аллах Таалага ыйман келтирген болсо, жана акырет күнүнө ишенип ыйман келтирген болсо, фал якум хайран ау лиясмут дейт. Анда ал жакшы сөз сүйлөсүн, болбосо ау лиясмут унчукпасын дейт. Туугандар, караңыздар. Демек, ким ыймандуу экен? Кимде ким акыретке ишенсе, Аллахка ишенсе, аркы дүйнөгө ишенген болсо, өз бир туугандар кошунасын сыйласын деген. Демек, биз кимди айтабыз? Ким
ким мыкты экен, ким ыймандык экен эгер сен кошунаңа жакшы мамиле кыла турган болсоң, кошунаңды урматтаган болсоң, кошунаңды сыйлаган болсоң, жакшылыгын бөлүшүп, жамандыгында бүткөндө чогуу болуп, бүткөндө баардык нерседе бүткөндө бирге болуп, кошунаңа жакшы мамиле кылган болсоң, анда сен ыймандуу экенсиң бүткөндөр. Эгер сен кошунаң менен ишиң жок болсо, өзүңдү өзүң ойлогойло башкаларды ойлобосоң, анда сен бүткөндөр балким ыйманың алсыз бүткөндөр. Жана ким акырет күнү ишенсе деп коногон сыйласын. Конок бүткөндөр ол ким үйүнө конок келген болсо, ол бүткөндөр Аллах жиберип, Аллахтын кулу коногон. Ошо конок келген үйдө ошол үйүндө сурак болбой, тамак жеген болсо ошол тамагынан сурак болбой, ошол күнү коногон сыйласын дейт. Жана эмне жакшы сөз болсо эмне сүйлөгүлө болбосо унчукпа. Жакшы сөз болсо сүйлөйлү бүткөндөр. Бирок урушуп кетсе мелдештерейли, жакшы сөздөрдү сүйлөйлү, Аллах Тааланы мактайлы, даңктайлы, жакшы соо иштерди кылайлы, тилибизди зикир кылайлы, жакшы иштерди кылайлы. Эгер жакшы сөз сүйлөй албасак, колунан келбесе, анда жок дегенде эмне унчукпай туруп, ошол пайда болуп турган. Аллах Тааланын назарында Аллах Таала жакшы көргөн достордун эң жакшысы достору менен жакшы мамиледе болгон адам дейт. Достордун эң жакшысы бири-бирине болгон мамиледе жакшы мамиле кылса, мына ошол эң мыкты дос. Ошол Аллах Таалага жага турган достор дейт. Жана Аллах Тааланын назарында кошуналардын эң мыктысы кошуналары менен жакшы мамиледе болгон адам дейт. Демек, Аллах Таала кимди жакшы көрөт экен? Кошуналары менен жакшы мамиле болгон болсо, кошуналарын урматтап сыйлаган болсо, Аллах Таала өзү сыйлайт. Аллах Таала өзү урматтайт. Кимди кошунасына кордук бере турган болсо, сыйлап урматтабаса, жакшы мамиле кылбаса, демек Аллах Таала ага да жакшы мамиле кылбайт. Анда Аллах Таала урматтабайт. Аллах Таала анын даражасын көтөрбөйт. Аллах Таала анын бүткөндөр коргулат. Ошол үчүн кыргызда сөз бар. Кошуна разы болбой эмне, Кудайга разы болбойт дейт бүткөндөр. Муну баары динден, хадистен алынган бүткөндөр. Пайгамбарыбыз башка бир хадисинде айтат: "Анна Наби саллаллаху алейхи вассалам кала: "Валлахи ла ю'мин". Мен Аллах Таалага касам ичип айтам деди. Ал ыйман, толук ыйманды боло албайт деди. "Валлахи ла ю'мин". Мен Аллах Таалага касам ичип айтам, ал толук ыйманды боло албайт деди. Валлахи ла ю'мин. Мен Аллах Таалага касам ичип айтам, ал толук ыйманды боло албайт деди. Ошону сахабалар сурашты: "Ман я Расулуллах? Я Расулуллах, ким ал толук ыйманды боло албайт?" дегенде пайгамбар "Кала аллази ла я'ману жараху". Ал кошунасына тынчтык бербеген адам ал толук ыйман келтирбеген болуп эсептелет. Толук ыйманды боло албайт деди. Кошунабыз бүткөндө тыныч жашаш керек. Ал канча дейт кошуналарыбыз арак ичип келип тынчтык болбойт, үйүнө ууру болуп үйүнө кирет, ызычуу, уктайм десең тегеректин баары кошуналар менен ызычуу салат, уруш жалжам, фитна, башаламан. Кудай сактасын. Демек, кошуналар бири-бири менен тынчтык берип жашаш керек. Бири-бирин жактырып, бири-бирине мухаббат бар, бири-бирин сүйүп, тынчтыкта жашаш керек. Эгер ызычуу менен жашай турган болсо, ал эмне экен? Толук ыйманды боло албайт деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Башка бир хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ана би Хурайра радиллаху анху кала, кила Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам". Пайгамбарыбыздан сурады сахабалар: "Имраатун тасуму нахар". Я Расулуллах, бир аял бар деди. Ал күндүз бою ороза кармайт дейди. Күндүз бою ороза кармайт. Ватакумул лайл, жана түнү бою уктабай намаз окуп чыгат деди ошол аял. Бирок аял ватукди жиронаха билисаниха. Бирок ал аял тили менен кошуналарына зарар, тили менен кошуналарына азап берет, кошуналарына тынчтык бербейт дегенде. Ошол аялдын акыбалы кандай болду? Я Расулуллах дегенде пайгамбар айтты: "Кала ла хайра фиха". Ал аялда жакшылык жок. Кияфиннар, анын барар жери тозок деди. Караңыздар. Эгер бир туугандар түнү бою күндүз бою ороза кармайды, ар дайым ороза менен жүрөйдү, түнү бою намаз окуп чыгайды,
tahajjud namoz o'qishimiz, nafil namozning turini o'qimiz, tuni bo'yi turganda ilab namoz o'qib chiqsangiz-da, qiyomda turganlikdan butlaringiz shishib ketsin. Duo alganlıktan jay namazına su olup ketsin. Eğer senin boşluğuna tiling meni rıza öğretirgan bolsa, anını sen tutkan orozunun ibadat kılgan namazına bir kıyım durtuğanlar. İşten şeye buldurtuğan jardan berdi. Barar жеріңіз dinlerken tozak bulup dedi. Allah'dan жақшылық көрбейді durtuğanlar. Elinizler qoşunağızda жақшы мамиле кылайық. Qoşunağızды esте otağızды, qoşunağızды қарап otağızды. Durtuğanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahabalarına kayrıldı. Özünün tutman sahabalarına kayrıldı. Ey men sahabalarım, zina turalı emni deysiniz dedi. Oşunda barık sahabalar bir ozun, ya Resulullah, zina bol Allah Taala canı anını etsi aram kılgan. Bu çoğun iş, çoğun günü iş. Bu kıyamatga çeyin aram boydan kılat dedi. Oşunda Peygamber aytdı, ey menin sahabalar, anda жақшылап уруп алгыла dedi. Жақшылап уруp алгыla dedi. Qoşunanın ayalı menen zinaga barup, başka 10 ayalı menen zina kılgandan oğur günü dedi. Karamasa. Başka bir ayal menen zina kılsanız bu günü aram çoğun günü iş. Özünün qoşunasının ayalı menen zina kılgan bolsa, başka 10 ayalı menen zina kılgandan oğur günü dedi bir tuğanlar. Karamasa. Allah Taala Kur'an kanday bir tuğanı qoşunalar görünme olgan, ıntımağın, kadır barkın, sigir matı götürgün. Qoşunağınızda bir tuğanda kapa kılsanız, başka 10 adamды kapa kılgandan oğur bir tuğanlar. Qoşunağınızı ıza verseniz, başka 10 adamga ıza vergenden görüp günü bir tuğanlar. Kança deyin qoşunlarga бүгүнкү күндө урушуп кеттик, талашып кеттик, согушуп кеттик. Болор-болбос сантиметр жер үчүн, болор-болбос мусор үчүн, болор-болбос мал үчүн, дүйнө үчүн qoşunlardan урушуп кеттик. Ал болбойт. Келгиле, мелдешели, урушпайлы. Бір тугандар, бири-бирибизди чайга чакырып турайлы. Мурунан нан сурап кетишилек, туз сурап кетишилек, азыр андай болбой калды. Ödemde surak koysak candan görüp kaldı. Karız sorasak beribey kaldı. Bir tuğanlar kayak oratağız. Bunday bolboy. Anan Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Alemi o men sahabalarım dedi. Alemi ululuk turalı emni de oylaysınlar degende sahabaların bari bir ozun. Ya Resulullah, uğurluqu Allah Taala jana anı elçisi aram kılgan. Bu kıyamat kayama çeyin aram boydan kılat dedi. Oşonda Peygamberimiz aytdı, anda sahabalarım жақшылап уруп алгыла dedi. Жақшылап уруp алгыla. Qoşunanın үйүнөн urdu. Qoşunanın үйүнөн urdu. Başka 10 үйдөн oğurak kılgandan oğur günü olur dedi. Qoşunanın үйүнөн urdagan 10 başka bireunun çoşuğunun үйүнөн urdagandan da oğur günü ödedi. Sahabalardan birisi Peygamberimizden Allah Taala'nın nazarında qaysi iş çoğun günü bolup sanalат degende Peygamberimiz aytdı. Seni jaratkan Allah Taala'ga şirk koşunma aytdı. Allah Taala'ga şirk keltirip şirk kılуу bol çoğun günü dedi. Sahabalar sorashlar, andan kийинчи ya Rasulullah degende Peygamberimiz aytdı, andan kийинки çoğun günü bagуудан korkup öz perizentingdi öldürün dedi. Özünün balam demеген korkup bugün kantip bagam kantip çoğun oytom deb öz prezidentin narisini öldürgөн bolso, bul da çoğun günü dedi. Andan kийин degende qoşunamдын ayalı menen oynaştık kılууң деп Peygamber Resulullah жооп берди. Мындайлар бар, толтура турган жок эмес. Кудай Таалам сактаган болсун. Peygamberimiz başka bir hadisinde aytar. Men ada jaruha faqad adani. Kimde qoşunasına ıza vergen bolsa, azap bere turgan bolsa, o men adani al maga ıza vergen bolup dedi bu tuğanlar. Kim qoşunasına ıza vergen bolsa, Peygamberimiz aytdı, al maga ıza vergen bolup dedi. Fakat
Ал эми ким мага ыза бере турган болсо, факат аданалло, ал Аллах Таалага ыза берген болот dedi. Ва ман хараба жараху, кимде ким кошунасы менен согушкан болсо, факат харабани, ал мен менен согушкан болот dedi пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ва ман харабани, ал эми кимде мен менен согушкан болсо, факат харабаллаху азза ва жал, ал Аллах Таала менен согушкан болот dedi. Туғандар ошон үчүн башкалар менен урушуп, талашып, согушкандан Кудай сактасын. Сиз кошуна менен согушуп атсаңыз, билип алыңыз, сиз пайгамбарга менен согушуп атасыз. Пайгамбарыбызга каршы чыгып атасыз. Эми кимдеген пайгамбарга каршы чыккан болсо, ал пайгамбарыбыз эмне деди? Ал Аллага каршы чыккан болот деди. Аллага ыза бере турган болот деди. Туғандар, марабыз канчалык кошуналары ынтымак жок. Ынтымак жок, туғандар, биримдик жок. Ошол ката кемчиктерибизди жоюшубуз керек. Чайга чакырайлы, тамакка чакырайлы, икром кылайлы. Пайгамбар салам айтты: "О Абузар" dedi. "O Abuzar, o Abuzarga кайрылып, "O Abuzar, эгер шорпо кылсаң, суусун көбүрөөк койгонда кошуналарыңа берип таркат" dedi. Караңыздар. Тамак жасаң шорпосун бир аз bir litre koyup koy, oşo koşlarına ver de diye Abuzar dedi tuğanlar. Tamak çalışsak ne, koyup çalışsak ne eken, iş ne bir tuğanda koşlarınıza verip koysak olan eken ikram olur. Bu жақсы olacak. Ayşe radıyallahu aytar, o Allah'ın elçisi, men iki koşlarım var deyip, o bolu kimge men жақсылық kılışım gerek. Kimge birinci belek verişim gerek degende, Peygamber aytты, eğer sağa qaysı eşik жақынырақ bolsa, oşoğa ver dedi. Kimdin darabalası жақын, oşoğa vereyim. Андан кийинки берейли тугандар. Али разияллаху анху айтат, сенин чакыргыңды уккандардын баары кошуна болсун алып деп. Сиз чакырдыңыз үйүңүздү ким укса, ошонун баары кошуна болот деп Али разияллаху анху айтты. Жана ким сени менен багымдатты чоо окуса, ошол кошуна болот саналат деп. Ким багымдат намазын сен менен чоо окуса, мечитте чоо окуса, ошолор да сага кошуна болот саналат dedi. Жана биягы 40 үйгө чейин бардыгы кошуна болот деп Али разияллаху анху айтты тугандар. Биягыбыз 40 үй, биягы 40 үй, биягы 40 үй бир туган ошонун бар экен, кошуна болот деп тугандар айтты. Абдулла бин Мубарак деген киши өткөн. Абдулла бин Мубарак деген чоң киши, алым киши. Абдулла бин Мубарактын баласы Абдулла. Бул кишинин bir koşnası oldu, Cöğüt. Gündörün bir günde bol Abdullah'ın koşnası Cöğüt özünün үйün satmakçı oldu. Biz jana Dom Prado yoksa жазып koyuyoruz var. Oşonday olup ne үйün satmakçı oldu. Anan oşol үйün indi 2000 dinar akçaga satam deydi. Anan da ötkön ketken bar sırашат. Oşol Yahudiden Cöğütten sırayt. Senin үйün ötө эле кымбат 2000 dinar eken. Sen чындыгында сен үйүң 1000 эле динарга татыктый. Ошондо айтат, ооба, туура айтасыңар. Чындыгында менин үйүм 1000 динарга эле татыктуу. Бирок мен Абдулла бин Мубарак, менин кошунам Абдулла менен эмне эди? Кошуна болуп, өзү эле 1000 динарга татыктуу деди. Караңыздар. Абдулла менен бир тоо өзү эле 1000 динарга татыктуу деп айткан экен. Бир туган ошончо бир кыздар эмне дейт? Ошол үй сатып алган мурда карардан мурда кошунаны кара дейт. Бул да эмне хадисин айткан. Пайгамбар салам айткан, үй албастан мурда кошунаны, жана сапарга чыгуудан мурда жолдошуп тапкыла дейт. Эгер кошунам жаман чыккан болсо, кыз үчүн бар башкалар. Ар кандай. Ал кошунам сага балким баля деп турганда жаманга келиши мүмкүн. Жақсы кошуна бар, бир жаман кошуна бар. Демек, эмне үй алган мурда кошунаны караш керек экен, сураштырыш керек, бул кандай адам деп тургандар. Жана сапарга чыгуудан мурда жолдош тапкыла дейт. Сапар деген кыйын, сапар деген узак нерсе, ар кандай болот, сатып кетиши мүмкүн, өлтүрүп кетиши мүмкүн, ар кандай болот. Демек, эмне экен? Сапарга чыгуудан мурда жолдош тапкыла дейт. Ошон пайгамбарыбыз да сапарга чыкканда мыкты сахабалар менен жолго чыгат эле. Сахабалар менен жолго чыкканда да ошо узак төөлөр менен жүрүшкөн да, ошо ыймандуу, ахлагы жакшы, илимдүү адамдар менен сапарга чыгат эле пайгамбарыбыз.
Мына ошон сапарга чыкканда ошол илимдүү үнү менен чыккан. Себебинен жолду алыс жүрүшкөн алар, алыс жүрүшкөн. Ошондо эгер каза болуп ажал келип калган болсо, ошонун арасынан бирөө жетимдигенди жууганды билип, жаназасын окуп көмгөндү билген кишилер менен чыккалар деген туугандар. Пайгамбарыбыз ушундай айткан. Пайгамбарыбыз айтат: Кошунасы ачка экенин билип туруп, курсак топ уктаган адам мага ыйман келтирбептир деген. Туугандар, бүгүн курсагыбыз топ, тоюп алганбыз. Курсагыбыз неме эле аябай чоңоюп кеткен туугандар. Курсагыбыз топ, бекеребиз, үйүбүздө баардык нерсе бар, холодильниктасынын баары бар. Бирок эмне кошунаңдын холодильникинде эчтеке жок туугандар, муздан башка эчтеке жок. Үйүндө бир туугандар, эмне жеп атат билбейбиз. Эгер сен курсак тойгузуп жатып бирок сен кошунаң ачка жаткан болсо, ал сен эмне пайгамбарга ыйман келтирбептир. Умар Зулахын айткан, ыймандуу адам кошунасы ачка отурганда өзү тамактанбайт деген. Кошунабыз ачык болгондо эмне экен? Ыймандуу адам өзү тамактанбайт экен. Мен кошунам ачка. Кайсы аргыма мен курсагым ток жүрөм, кайсы аргыма мен кафеде жүрөм деп бир туугандар эмне экен караш керек. Балдар ачка, кийими жок, окууга барган тетрадочкасы жок балким. Ошолор туугандар маани бериш керек. Пайгамбарыбыз айтты: кошуна аял өзүнүн кошунасына аялга койдун туягы болсо да берүүдөн уялбасын деди. Ар дайым кошуналарыбызга жакшылык кылайлы, бир хадия белек берип турайлы туугандар. Эмне койдун туягынчалык бир нерсе болсо да уялбасын дейт, бериңиз дейт, тартынбай. Эмне нерсе бар бутан, ошого барып икром болгон жүрөктөр жибейт. Ортодо бир туугандар ынтымак пайда болот. Пайгамбарыбыз айтты: эй момун аялдар, аялдарга айтты, силердин бирөө бышырып жатканда күйүп калган койдун шыйрагы болсо дагы кошунасы тарабынан берилген нерсеге наразы болбосун деди. Караңыздар, койдун шыйрагы күйүп калса да ошол кошунан берген болсо, алып койчу, жеп койчу деген болсо, сиз наразы болбогула деди. Күндүзгүнө канчалык наразы болуп калабыз. Мен буга ушундай эт апардым да чучугу менен, чучугу жок келиптир мага. Мага ушундай семиз койдун этин алып бардым да, кара мага бир шыйрак же болсо бир болбогон бир кабырга берип коюптур. Мен буга ушундай аялдарыбыз боюнча айтат да, жолго апардым да, мындай алып бардым, мынчалык конфет алып бардым, мынчалык печенье алып бардым эле, мага эчтеке келген жок. Же мага аз берип койду. Дешпи тууганда ант бергиле. Кошуна эмнени берсе, ошого ыраазы болгула. Сиз көп бердиңиз, ал аз берди, сиз катуу болдуңуз. Колунан келишинче берип атат. Ант бергиле. Ал мындай, анан байытуу, берген нерсесин кара, катыган нерсени берди, көгөрүп кеткен нерсесин берди. Бул бир туугандар болбойт. Абу Хурайра разыяллаху анху риваят кылат, Пайгамбар саллаллаху мындай буйруган: кошунасын өзүнө жамандык кылаары тууралуу сарсана болуудан арып алган киши бейишке кирбейт деди. Өзүнүн кошунасынан жаман ниеттенип, жаман күмөндөнүп, сарсана болуп, кошунасын жек көрүп, бир туугандар, качан мага бир жамандык кылып отуруп, ошондой күмөн менен жашаса дейт, ошол адам бейишке кирбейт деди. Абдулла бин Масуд разыяллаху анху риваят кылган хадис Пайгамбар айтты: бир киши келип сурады, мен жакшы иш, жаман иш кылганымды кантип билем дегенде, Пайгамбар айтат: эгер сенин кошуналар мен бул жакшы иш кылды деген болсо, анда сен жакшы иш кылдың дейт. Эгер бул жаман иш кылды деген болсо, сен жаман иш кылды деп болуп эсептелмесин деп Пайгамбар айтат. Башка бир хадисте Пайгамбар айтты: бир мусулман каза болгондо эң жакын кошуналарынан 3 үлгүлүү анын жакшы адам болооуна күбөлүккө өтүшсө, караңыздар, 3 эле кошуна, ошо адам каза болгондон кийин ошонун тегерегинде кошуналардын 3өөсү эле күбөлүккө өтүшсө, Аллах Таала айтат экен: билгендери боюнча күбөлүккө өтүшкөн кулдарымын күбөлүгүн кабыл алдым дейт. Жана өзүм билген нерселерди кечирдим дейт. Караңыздар, 3 эле ошол кошуна эле, бул жакшы адам эле, бири-бири сыйлап, урматтап берип турат элек деп ошентип күбөлүккө өткөн болсо, Аллах Таала ошол каза болгон кишинин күнөөсүн кечирдим деп атат. Караңыздар,
Ошон үчүн жаназада эмне дейбиз? Бул кандай кишилер деп айтабыз. Жана мүрсө барып жүрөт. Ошондо эмне? Мен атам кандай кишилер? Мен апам кандай кишилер деп турат. Ошон тегерегинде бар мүрсө коштолбой турат. Жакшы чындап эле жакшы деген болсо анда сен бактылуусуң. Аллах Таала күнөөңдү кечирген болот. Эгер бул калп эле жакшы адам деп ишенем деген сен кандай адам экениңди наразы болгон болсо анда сенин турган чатак ишиң чатактап. Келиңиздер жакшы мажалай айтып, коштолорубузду сыйлайлы, кошуналарды урматтап, кошуналардан болгон бири-бирибиздин акыбызды берели, сыйлап урматтайлы. Эртең кеч болуп калды, иншалла кол келсе бүгүн жумадайга барып берексиздик берип, чайга чакырып, жакшы мамиле кылайлы. Вакыт болуп калды. Субхан раббика раббил иzzati амма ясифун, ассаламу алейкум мурсалин, валхамдулиллахи раббил аламин. Assalamu alaikum. Ejim orup hafteyle dua kılıp evimizçilik. Bolot kızı aliyerek. Onun cevaptan şu ecek aliyeceğize densoluk, amançılık, afiyatçılık. Kuday Tağlam densoluk bergen bolsun. Kuday Tağlam oyloğun tilek maksatlardan жеткирip, Allah tilek edemini yaşlamadan bolsun. Allah Taala şu densolugunu çıkarı berip, öz üstünden Allah çakıları menen, tuğan ruhları menen, koşuna olcanları menen, жақсы ынтымақта жашап Құдай Таала насип еткен болсын. Ва нуназзилу минал Qur'ани ма хуа шифаа, ва рахматул муъминин. Кул хуаллазина аману худан ва шифаа, кул хуаллазина аману худан ва шифаа, ва яшфи судур қауми муъминин, ва яшфи судур қауми муъминин. Раббана атина фид дуnya хасана, ва фил ахирати хасана, ва қина азабан нар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما
بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم زدنا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن والبسنا بخلاعات القرآن وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والأستاذين والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وجل الله شكرين في القرآن قانشلق عاجز صوت قيد ومستوش القرآن صغن عبد رسول كلمة تاتيان تاتي Eğer şamrıda mukağızı kalifa eğer hoşandaydı Muhammed oğlu Muhammed Kağlıydı. Hoşandaydı Muhammed Kağlıydı Aycan necevizde başladık. Allah'ın жатқан жерін жайлы топыраған торқоғылып өзін сүйіп жатқан дейішкен нәсіп. Allah'ın şu жарық дүниеде белгішілікпенен біліп сығанан bilip bilirsen hata kemşiklerin geçirip özün ayımana, özün rahmatına ala vurgun. Rabbana gfirna sadaquna bil iman ve la taj'ala fi qulubina ghillan ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil akhirati hasana ve qina azabannar. Bi rahmetika ya erhamer rahimin. Azan aytasın. Allahu Ekber, Allah